Урматтуу Садыр Жапаров мырза, мына президент катары ант берүү астында турасыз, толкунданып жатсаңыз керек. Сизди азыр кандай ойлор каптап турат? Албетте толкундануу бар. Анткени ушул мамлекеттин, элдин жүгүн аркалап, ошого керт башым менен жооп берем деп кызматка киришиш, бул өтө чоң жоопкерчилик экен. Ошондуктан толкунданып турам. Алдыда ушу кандай маселелер болот, экономикалык жактан кандай кыйынчылыктар күтөт, ал кыйынчылыктардан кантип чыгып кетебиз деген ой санаалар басып турат да. Кээ бир учурларда түнү менен уктай албай, бир сутка уктабай, эртеси күнү бир сутка уктап калгандагы учурлар болуп атат аябай. Түн уйкудан калып атабыз да кээ бир учурда. Бул оңой эмес оокат экен, негизи өтө оор экен. Адамдарга өлкөнү жетектеп аткан таасирдүү адамдардын бала чагы менен кызыктуу эмеспи? Сиз өзүңүз негизи президент болуп калышы мүмкүн деп ойлодуңуз беле же кыялдандыңыз беле? Менин айылымдын аты Кең суу деп аталат. Бул Ысык көл областына караштуу Түп районунда турат. Анан ошо атына жараша, ошо заты дагы ошо суулары кенен, ар бир көчөдөн, баягы үйлөрдөн, ар бир көчөдөн бирден суу аккан арыктар бар да. Ошон үчүн Кең суу деп аталат. Анан бала кезибиз ошол, бала кезим Кең сууда өттү айылда. Анан баягы тоодон, мөңгүлөрдөн жаралып агып түшкөн суулар да ошон үчүн Кең суу деп аталат. Анан муз дагы аябай. Бирок ошентсе да баягы бала кезде биз көлмө жасап алат элек да, баягы чымдарды казып, немелерди, азыр деле айылдарда бар го. Анан мындай көлмө жасап, чоң кылып туруп, анан баягы жарым метр, 1 метр тереңдикте кылып, анан узун кылып, анан ошо жерге түшөт элек да, аябай муздак. Анан бир саат 12-1лерден кийин жылый баштайт эле. Бирок ошо жылый баштаганы деген деле ушу бир холодильниктеги суудай эле да, ушул муздаткычтагыдай. Бирок ошо жерге түшүп, анан күнгө кактанып таштын үстүнө жатып алат элек да. Балалыгымды эстесем эле ошол күндөрдү эстей берем. Анан кийин баягы кээ бир күндөр ушул тоого чыгып, отун терип келген күндөрүбүз болчу эле. Баарыбыз достор биригип алып, ошо кошуна колоң балдар болуп, классташтар болуп алып, анан аттары барлар аттарын минип, аттары жоктор ошо эшектерин минип алып, анан баягы тоодон барып туруп жана чегедек деп коебуз. Баягы бизде Тянь-Шанский иел деп коет го, ошолорду баягы кыйып заготовка кылат эмеспи? Ошолордон калган баягы бутактарын отун кылып топтоп алып, анан кийин мындай топ кылып алып турган атка салып сүйрөтүп келип, баягы эне атабызга жардам берет элек да. Анткени энелерибиз баягы айылдарда дандырга нан жабат эле, баягы тамак жасайт эле, казанга ошогон оттор, анан печкага нан дагы бышырат эле, ошентип, ошогон аябай жардам берип, ушинтип өзүбүздү мындай аябай бактылуу сезип, кыйын адамдай сезип, ушинтип бир ат менен отун сүйрөтүп келип жыйнап, ушу ата энебизге бир жардам берип атканыбызды укмуш, бир мындай бир чоң жумуш көрүп, ушинтип өстүк да. Ошол күндөр эсимен кетпейт да, бала кездегилер. Эми анча-мынча тентек кылып, мугалимдерден же ата энеңизден тил уккан күндөрүңүз деле болсо керек. Эми албетте тентек кыласың да. Бала кезде баягы аябай тентек болчубуз. Баягы класс болуп, баягы мушташкан күндөрүбүз болчу, улуу класс, кичүү класс деп. Анан кийин баягы мектептерде баланча класстын атаманы ким деп, атаман деп койчу да, анан тигил класстын атаманы бул деп, анан кийин улуу балдар келип алып, анан мушташтырат эле. Кана кимиңер кыйын экенсиңер депчи. Анан ошентип анан мушташып, таяк жегендер күндөр да болгон, таяк жегизген да күндөр болгон. Эми балалыкта баары болот да, азыр деле ошо мектептерде ошондойлор болуп атса керек эми. Албетте сиздин муундаштарыңыз үчүн бул сиз сүрөттөгөн бала чак абдан мүнөздүү болсо керек да. Андан бери мына бир бүтүн доор өттү десек болот. Ушул кыргыз элинин азыркы абалына сиз кандай баа бересиз? Азыркы абалы эми 30 жылдан бери келаткан абалыбызды өзүңүз деле жакшы билесиз. Баягы Орто Азиянын Швейцариясына айланабыз деп кыялданчубуз мындан бир 30 жыл мурун, 20 жыл мурун дегендей. Бирок ал кыялыбыз ишке ашпады. Анан кийин анткени ишке ашпаганын себеби биздин бул бийлик башындагылардын айрыкча. Анан ошо бийликте жүргөн баягы жооптуу кызматтарда отурган чиновниктердин кесепетинен ошо бүгүнкү акыбалга алып келди да. Бүгүн эч мындай жашыруун эмес, эч кимге экономикабыздын абалы өтө оор. Энергетика системабыз катастрофалык абалга келип калган экен. Анткени 137 миллиард сом карызыбыз бар экен. Бир гана электр энергия боюнча. Бюджетибиз болсо минус менен чыгып атабыз. Мына биринчи эле айыбыз, январь айыбыз минуска кетип атат. Анткени бул пандемия таасир этип атат. Андан сырткары ушу 30 жылдан берки
чогулуп калган 5 миллиардка жакын карызыбызды мына ушул бүгүнкү күндөн баштап 32-33 жылга чейин толук төлөп бүтүшүбүз керек экен. Мына бул миссия дагы менин тагдырыма туш келиптир да, менин президенттик мөөнөтүмдөгү тагдырыма туш келиптир. Ошондуктан бүгүнкү акыбалы өтө эле кыйын. Айтор, сиздин бала чак менен азыркы муундун, азыркы замандагы балдардын бала чагы бир топ айырмалуу өтүп атат. Ооба, эми ал убакытты салыштырып болбойт да. Түйшүгү башка, азыркы муундуку такыр башка. Анан мындай карап туруп мен кээде ойлонуп кетем да, баа берем да. Ошо биздин заманда, мурда биздин бала кезибизде, баягы мектепте окуп жүргөндөгү бала кезибизде мындай убакыт көпкө өткөндөй сезилчү да. Азыр болсо мындай карап турсаң, тез убакыт өтүп аткандай да. Ушул убакыт ошону менен алмашып калгандай сезилип турат да мага. Мына Кыргызстан көп улуттуу өлкө, калкынын ири бөлүгү мусулмандар, ал эми Кыргызстан ушул демократиялык укуктуу коомду куруп жаткан мамлекет эмеспи? Ушундай жагдайда диндин ордун кандай деп көрөсүз? Бизде бардык улуттар бирдей тең укукка ээ болуш керек. Муну биз мамлекет катары, мамлекет башчысы адам укугун сактаган конституциянын гаранты катары муну мен кепилдик беришим керек да бардыгына. Бардыгы бирдей болот. Анан дин болсо, дин менен мамлекет экөө эки башка. Динге биз мамлекет киришпешибиз керек, а динчилдер биздин мамлекеттин ишине кийлигишпеш керек. Бирок ошондо дагы бир мамлекетте жашап аткандан кийин мамлекет үстүртөн көзөмөлдөп туруш керек. Эгерде чектен чыгып баратса, туура эмес багытка кетип баратса, анда мамлекет түз жолго салып туруш керек да. Ошол эле мезгилде дин тутунуу укуктарын ар бир адам өзү тандаш керек. Биз сен моул динди гана тутунушуң керек, бул динди тутунбашың керек деп биз эч кимди кыйнаганга ар бир адамдын акысы жок. Бирок кандайдыр бир радикалдык кадамдарга кеткендерди биз тыюу салышыбыз керек. Ошол менен катар азыр коомдогу айрым бөлүктөр мамлекеттин секулярдуу принциптери бир аз солгундап баратат деп чочулашат. Буга негиз барбы сиздин оюңузча? Барган сайын диний талаптар күчөп, мисалы окуучулардын мектепке кийинүүсүнө чейин маселелер көтөрүлүп атса, исламдашуу өтө катуу жүрүп баратат деп. Бул коркуу негиздүүбү? Бир сарсанаа болуу, ушундай кооптонуулары бар адамдардын. Бирок мындан эч бир кооптонуунун кереги жок. Анткени бизде мисалы азыр ушу салттуу диндерден сырткары 6 агым бар экен. 6 бөлөк агымга. Бир эле кыргыз улуту. Биз мисалы кыргыз улутубуз го мисалы. Ушу бир кыргыз болуп туруп биз 6 агымга кетет экенбиз. Мисалы жана ваххабиттер деп коебуз, хизбут тахрир деп коебуз. Бул маселе алардын баягы дин боюнча толук маалыматы жогунан, дин боюнча толук билими жетишпегендиктен келип чыгууда да. Ошондуктан биз мамлекет колго алыш керек муну. Эртеңден баштап, бүгүн эртеңден баштап колго алып, ушу мектептен баштап баягы диндерди, толук диндерди, бир эле ислам динин эмес, жанагы салттуу бир 4 динди диндер кандай, бул эмне диндер, анан муну кимдер карманат деген түшүнүктөрдү берип, анан баягы бир эле кыргызды бир нукка салышыбыз керек да. Эгерде биз бүгүн же эртеңден баштап калбай, ошо кечикпей ушуну жолго салып кетпесек, анда биз 25-30 жылдан кийин экинчи Сирияны алып калышыбыз мүмкүн. Анан баягы мектептерге ушундай бир дин таануу сабагын, диндерди таануу сабагын дегендерди киргизели деп мен 2014-жылдан бери Facebook баракчама да жазып келатам, маектеримде дагы берип келатам. 4-5 класстан 11 класска чейин баягы туура багытта кете турган динди таанытышыбыз керек деп атам да. Бул деген сөз баягы сен ушул только эле исламды кабыл аласың, анан ушундай радикалдуу адамдарга радикалдуу ислам менен кетесиң дегендик эмес. Түшүнүк берүү, толук түшүнүк берүү да мектептеги балдарга. Ошондой кылсак, анан ошондо биз 11 классты бүтүп чыккан балдар кыздардан биз коомдун жакшы мүчөлөрүн алабыз. Мисалы мен Европада ушу 4 жыл жүрдүм, баш аягы 4 жыл жүрдүм. Европа өлкөлөрүндө дагы религия деген сабагы бар. Ошол жерден 4 класстан баштап 11 класска чейин алар кадимкидей диндерди окутат. Бир эле дин сабагын эле тааныта бербейт, коомдо өзүн кандай алып жүрүш керек, улууну урматташ керек, кичүүнү иззатташ керек деген сабактарды да берет да. Туура, балдар түшүнүк алат. Балдар түшүнүк алат. Анан эле ал жакта окутса мектептерден
окутса болот экен дагы, укмуш баягы пропаганда жакшы жагына болот экен дагы эле, анан биз келип биз дагы балдарыбызды ушундай тарбиялайлы, мектептен баштап үйрөтө баштайлы десе эле, кокуй деп өзүбүздүн эле кыргыздар баягы каршы чыгат да. Мына мынтип атат, анан жоолук салынтып атат, анан мындай кылып атат. Андай жок да. Бардыгына эркиндик бериш керек. Бирок ошол эле мезгилде билимин күчөтүш керек. Мейли илимий жактанбы, мейли жана башка жактанбы, мейли дин жактанбы. Айрыкча ушу дин жактан бир калыпка, бир эмеге, линияга, бир жолго салбасак, биздики келечегибиз өтө кооптуу болот. Айтмакчы, бул эл аралык аренада Кыргызстан туруктуу эмес, жакпаган бийликти алмаштыра берген, экономикага басым жасабаган мамлекет катары имидж калыптанып калгандай да. Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү салмагын көтөрүү үчүн кандай кадамдарды пландап жатасыздар? Кыргызстанда туруксуздукту жараткандыгы бул бийлик башындагылардын жасаган ишмердүүлүгүнөн келип чыгат да. Эгерде адилетсиз болсо, мыйзамдарды сыйлабай тебелеп тепсеп, өзүн билемдик кылса, диктаторлук ушундай немелерге барса, баргандан улам 3-чү революцияны кылдык биз мынакей. Экономикага көңүл бурулбайт дегени бул ошо бийлик башына келген адамдар, жана алардын тегерегиндегилер, айланасындагылар каражат, акча каражат чыгуучу булактарды, кыргызча майлуу жерлерди деп коебуз го, ошондой жерлерди басып алып эле өзүлөрү эле байып, баягы тегерегиндегилер. Бирок карапайым калкты унутта калтырып койгондугунан келип чыкты да. Мына ошондон келип мына 3-чү революцияны эл жасап койду. Ал эми эл аралык багыттарда баягы жылуу мамилени жана мындай тыгыз иштешүү мамилелерин жасабагандыгы болуп келди да бүгүнкү күнгө чейин. Эми Кудай буйрса мындан ары андай болбойт. Бир гана эл үчүн иштейбиз. Тегерегибиз, айлана чөйрөбүздү көзөмөлдөгөнгө күчүбүз, кудуретибиз, эркибиз жетет, Кудай буйрса. Ал жагын биз мурункулардын, буга чейинки бийликтин катасын кайталап, кайра баягы эле тырмоочту кайра баса бергенди биз кайталабайбыз. Мындан алыс болобуз. Эл аралык мамилелерде Кудай буйрса бардык мамлекеттер менен, кошуна мамлекеттер менен, коңшу мамлекеттер менен, Россия менен, ошол эле мезгилде Америка, Евросоюз, Кытай менен баары менен тең ата, анан эки жактуу кызыкчылыкты көздөгөн мамилелерди жасап, ошону улантып кете беребиз. Кыргызстанда мына саясий башкаруу формасы алмашууда. Сиздин президенттик бийлигиңиз авторитардык башкарууга айланып кетпейт деп кепилдик бере аласызбы? Бул ар бир адамдын өзүнөн баягы жараша болот да, өзүнө жараша. Мен ал авторитардык бийликти орнотоюн дегенде эле эч кандай ниетим жок. Андай орнотпойбуз. Буган күчүбүз да, эркибиз да жетет. Убакыт дагы далилдейт, көрөсүздөр. Биз мыйзамдуулуктун, биз адилеттүүлүктүн диктатурасын орнотконго күчүбүз жетет. Орнотобуз, Кудай буйрса. Мисалы мынакей, бир мисал кылып айтып кетейин да. Мына кошуна эле Өзбекстанды алалы. Каримовдун убагында укмуштуудай диктатура болчу. Муну бүт дүйнө жүзү билет, биз билебиз, коңшу өлкөлөр билет. Шавкат Миромонович Мирзиёев келди дагы, баягы диктатураны алып таштап туруп эле бардык дүйнө жүзүнө эшигин ачты. Эшигин ачты. Азыр кандай өнүгүүлөр болуп атат мисалы. Эгерде диктатураны орнотом десе, ошол эле Ислам Каримовдун эле диктатурасын улантып кете берсе болот эле да мисалы. Бирок ал уланткан жок да. Бул ар бир адамдын өзүнөн болот да. Ар бир адамдын өзүнөн болот. Болбосо ошол эле Ислам Каримов менен иштешип келген, чогуу ошол башкарышып келген. Анан а киши о дүйнөгө кеткенден кийин бийлик калды дагы, анан бардык кайра неменин баарын, диктатураны жойду дагы, анан бүт дүйнө жүзү менен эшигин ачып, баягы коңшу мамлекеттер менен, алыскы мамлекеттер менен иштешип, азыр инвестиция болуп, азыр болуп көрбөгөндөй экономикалык өсүш болуп атат, элдин турмушу да жаңыланып атат. Ошондуктан мен айтар элем, адамдын өзүнөн. Эгерде мен деле диктатураны орноткум келсе, анда бул менин өзүмөн да, мыйзамдарын кандай жазылбасын, баш мыйзамын кандай жазылбасын, андан баягы мындай бир аган мындай эме болбойт да, не зависит да анданчы. Орнотом десең орното бересиң. Бирок бизде андай жок. Анткени түбөлүк эч ким жок, эч нерсе жок. Биздин да убакыт бүтөт. 5 жылдан кийин бүтөбү, 10 жылдан кийин бүтөбү, биздин да убакыт бүтөт, башка заман келет. Улам баягы адам баласынын жашоосунда заман, жашоо өзгөрүп турат да. Ошондуктан биз андан алыспыз.
эртеңки күнүбүздү ойлошубуз керекпиз. Демократиялык өнүгүүнүн негиздеринин бири бул сөз эркиндиги. Сөз эркиндигин кантип коргойсуз? Сөз эркиндигин, адам укугун коргоо, аларга баягындай бир эркиндик берүү бул биздин эң башкы биринчи милдетибиз ушул. Кыргызстанда мисалы сөз эркиндигин тыюу, диктатура орнотуу деген бул жомок сыяктуу да. Болушу мүмкүн, 3 жылда болушу мүмкүн, 5 жыл болушу мүмкүн, эң көбү болгону. Анын сөзсүз түрдө бул эл өзүнүн баасын берип, өзүнүн жыйынтыгын чыгарып коет мына. Мына Акаевдин мезгилинде 15 жыл чыдады эл. Чыдады, акыр аягында уже сөз эркиндиги да тыйылып, баягындай бир коррупциялык моменттер күчөп, ушундай бир диктатуралык немелерге баратканда, баягы үй бүлөлүк башкарууларга баратканда эл кулатты мына. Андан кийинки Бакиевдин мезгилинде 5 эле жылдан кийин кулатты. Атамбаевдин мезгилинде эптеп чыдады эми. Баягы мөөнөтү бүткөндөн кийин кетет да эми деп чыдады. Жээнбековдун убагында 3 жылдан кийин кылып койду мына. Эгер мен дагы алардын катасын улап, диктатура орнотом, же болбосо ушундай мен өзүм билгенимди кылам деп эле баягы мыйзамдарды тебелеп, баш мыйзамдарды тебелеп кете берсем, мени деле 3 жылга жетпей кубалап түшүшү мүмкүн. Анткени кыргыз эли андай нерсеге чыдабайт да. Ошондуктан бизде дайыма сөз эркиндиги, баягы журналисттерди коргоо, адам укугун коргоо деген дайыма сакталат. Бул тетиги биздин илгертеден бери, ата бабабыздан бери келаткан каныбызда сиңип калган нерсе муну. Кыргыз парламентинин соңку чакырылышы элдин купулуна толгон жок. Жогорку кеңештин аброюн кантип көтөрсө болот? Жогорку кеңештин аброюн жанагы бир мандаттуу округдардан шайланып келүү боюнча түзсөк, ошондо гана көтөрүлөт. Азыр жаңы баш мыйзам боюнча 90 депутат деп долбоору иштелип чыгып атат. Мен көчө күнү ошо маалымат каражаттарынан окудум, жакын арада парламентке киргизебиз деп. Ошо 90 депутаттын 35 депутаты бир мандаттуу округдардан шайланып келет деп атат. Баягы ар бир райондордон түзмө-түз өзүнүн өкүлү болот деп. 55 депутаты ушу партиялык тизме менен шайланат деген ушундай бир мыйзам долбоорун даярдашып атышат. Парламенттин аброю ошол бир мандаттуу гана депутаттар келгенде көтөрүлөт. Анткени алар партияга эмес, бийликке эмес, көз каранды эмес да, эч кимге көз каранды болбойт, бир гана өзүн шайлаган ошо районуна, өзүнүн округуна гана көз каранды болот. 2007 жылдан бери карай баягы Бакиевдин системасында башталды парламенттик башкаруу деп. Баягы жаңы конституцияны өзгөртүп, анан Ак жол, СДПК, баягы коммунисттер деп 3 партия келбедиби? Мына партиянын, парламенттин аброю ошол күндөн баштап түшө баштады. 2010 жылы жаңы өкмөттүн мүчөлөрү жаңы конституция жазды. Анда деле ошо парламенттик башкаруу, парламент шайланып келет партиялык тизмелер менен, анан ошо парламент өкмөттү түзөт деп туруп анан коюп койду. Ошону менен бул система биздин кыргыз элине, кыргыз мамлекетине даяр эмес система экенин 10 жылдын ичинде тастыктап койду. Балким бир 30-40 жылдан кийин биз деле ошо өнүгүп, жетишип, адамдарыбыздын аң сезими, саясатчыларыбыздын менталитети ошогон жетип калса, балким 30-40 жылдан кийин биз деле кайра парламенттик башкарууга барышыбыз мүмкүн. Бүгүн ага даяр эмес экенбиз. Муну 10 жылда тастыктап койдук да. Муну бысымылда деп 2010 жылы ушул бүгүнкү конституцияны кабыл алып аткан деле ошондо эле белгилүү болгон. Анткени ошо 2010 жылы мен дагы ошо Ата журт партиясынан депутат болуп келгенмин. Келгенде эле ошол парламент баягы көпчүлүк жоопкерчиликти мойнуна албаган, бир адам жоопкерчиликти мойнуна ала албаган система түзүлүп калган да. Биз 5 партия келдик. Биринчи 3 партия коалиция түздү. Бул Атамбаевдин партиясы, Текебаевдин, анан Өмүрбек Бабановдун партиясы болду. Анан Кулов менен биз Ата журт оппозицияда калтырып коюшту бизди. Бирок баягы шайлоого келгенде, спикерди шайлап, премьер-министрди шайлайбыз дегенге келгенде, булардын добушу жетпей калды. Текебаев кулап калды спикерликтен. Атамбаев премьерлик өтпөй калды. Анан ошондо кайра экинчи жолу анан президент кайра экинчи жолу кураганга
баягы диги өкмөттүн составын кураганга, тизмесин кураганга экинчи партияга берди. Ошондо биз кайра экинчи жолу коалицияга кирдик. Биз кирдик, Республика Өмүрбек Бабановдун партиясы, анан Атамбаевдин партиясы болуп үчөөбүз түздүк. Ошо үчөөбүз түзгөндө алдын ала сүйлөшүлөт бул. Мына партиялык система өзү ушундай. Алдын ала үчөөбүз отурабыз дагы, мына мамлекет, столдун бети мамлекет болсо, ошону 3кө бөлөбүз. Анан жазабыз, кайсы министрлик кимге тиешелүү. Кайсы област, кайсы район, айыл өкмөткө чейин бөлүп алабыз. Бардыгын бөлүп алдык. Анан бөлүп туруп, кана кимиңер кайсынысын аласыңар, тандаганыңарды алгыла. Эгер сен премьер-министрлик должносту алсаң, анда могул эле часы сага тиет. Эгер сен спикерликти алсаң, анда могул эле часы сага тиет. Болду, калган эч кимибиз жок болсо, могу көбүрөөгүн аласың деп туруп, то есть баягындай соодалашып туруп, анан 3кө бөлүп алдык. 3кө бөлүп алдык дагы ар кимибиз өзүбүздүн министрликтерди койдук. Өзүбүздүн губернаторлорду койдук, акимдерди, айыл өкмөтү, деги койчу, иши кылып ылдый жакка чейин бүт бөлүп алып өзүбүздүн баягы партиябызга тиешелүү. Партияга көп добушап берген, жакшы иштеп берген деп диплому жокторду алып барып аким, мэрлерди кылдык. Эчтеке билими, жогорку билими жокторду алып барып кылдык мына. Эчтеке диплому жокторду алып барып туруп министрликтерге, баягындай агенттиктерге, комитеттерге койдук мынакей. Анан ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин ушул система уланып келатат. Мына бүгүн дагы ошондой. Ошон үчүн баягы биз баягы парламенттик система Кыргызстанга бүгүн эрте экенин көргөзүп койду ошону менен. Анан эл дагы ошону толук түшүндү. Бир киши мойнуна ала турган система жок болду. Мына ошол 2007ден бери, андан ал эмес 30 жылдан бери эле же парламенттик эмес, же президенттик эмес, же парламенттик президенттик эмес, аттар ар кандай аталат. А бирок бир киши мойнуна алган система жок болуп атпайбы бизде. Парламент өкмөткө шылтайт. Бир кандай гана маселе болбосун. Бир скандальный маселе болуп калат, же болбосо бир туура эмес иштер болуп калып, жаралып калып атат, көрүп атпайсыздарбы? Коомдук резонанс жараткан. Ошол мезгилде парламент өкмөткө шылтайт, өкмөт президентке шылтайт, президент кайра эле парламентке же өкмөткө шылтайт. Бир киши жооп бере турган система жок болбоду. Ошон үчүн биз азыр бир киши жооп бере турган системаны түзүп атабыз. Мына кезинде кумтур маселесин курчуп көтөрүп чыккансыз. Эгер кумтур боюнча канадалык тарапка эки негизги доомат арта турган болсоңуз, булар кайсылар болмок? Экологиялык жана коррупциялык дооматтар болмокчу. Муну 2012 жылы биринчи жолу көтөрүп чыкканымда өзүңүздөр деле билгенсиздер. Архивди көтөрсөңүздөр ошол жерден баары турат, ачык айкын. Биринчи маселе ошо экологиялык маселе болчу. Анткени бардыгын баягы эл аралык нормаларды сактабай, биздин өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги деле мыйзамдарыбызды, жанагындай экологияны кандай сакташ керек. Мисалы бир жерден ошо алтын казып алып атсаң, үстүнө алып коюп баягыдай кылып кайра баягы рекультивация жасаганда ордуна калыбына келтиребиз деген бир нормалар болот эмеспи? Андан сырткары мөңгүлөргө тийбейбиз деген. Бул жерде таптакыр аткарылган эмес да ал нормалар. Келишимдеки баягы пункттар дагы, өзүнүн баягы милдеттенмелери дагы эч бирөө аткарылган эмес. Коррупциялык моменттери бар. Мисалы, кагаз жүзүндө берген отчету менен практикалык жүздө кылган иши дал келбейт бири-бирине. Мына ушундай маселелерди мен 8 жыл мурун, 9 жыл мурун мындан 2012-жылы көтөрүп чыкканмын. Келишимдин өзү акыйкат болгонбу? Келишим башында эми баягы акыйкат эле болгон, мындай жакшы ой менен эле болгон. Анткени аларга 70%, бизге 30% калыш керек болчу. Ошондой башталып келген, иштеп келген. Анан баягы жыл сайын дивиденд, өзүбүздүн долядан 70%тен дивиденд алып турмакпыз. Аны биз дээрлик 15 жыл башталгандан баштап 10-15 жыл эчтеке алган эмеспиз, бир тыйын. Болгону салык, анан социалдык фондко, анан эле ошо иштегендердин зарплатасын берип келген. Свет төлөгөн, баягы электроэнергия. Бул эми милдеттүү түрдө төлөнөт да бардык жакта. Бирок дивидендтерди албай келген да. Анан дивидендти бергенде дагы бир мизер мындай кичинекей дивидендтерди берип койгон. Мындайча айтканда, кыскасын айтканда, эмне үчүн коррупциялык дооматтарды коймокмун деп атам, анткени биздин чиновниктерди башында турган, бийлик башында турган, андан ылдыйкыларына чейин, булар баягы кызыкчылык менен кызыктырып келген да.
Анан бардыгы көз жумган ошогон. Мунун баарын текшерсек чыгып калат бүт баары теңчи. Анткени мен баягы 2012-жылы 4 ай текшерип, бирок тереңине чейин кире алган жокмун. Анткени көп кагаздарды баягы жашыруун деп бербей, анан бизде жок, аны тиги Канададан Центера Голдтон алыш керек деп бербей койгон көп кагаздар болгон. Эгер ошол кагаздарды ала турган болсок, Кудай буйрса, бардыгы ачылып калат да. Эми башка бир темага өтсөк, сиздин жубайыңыз Айгүл айымдын BBC менен маеги абдан чоң резонанс жаратты. Ал үй бүлөдөгү жакын адамдарыңызды жоготкондо камакта туруп, кайраттуулук менен көтөргөнүңүздү айтып, өзүнүн сабырдуу, токтоо мүнөзү менен миллионго жакын аудиториянын көңүлүн алган эле. Биринчи айымдын Кыргызстандагы коомдук турмушта орду кандай болот? Ооба, сиздердин BBC-ге берген маегин билем. Анткени ошол бир дээрлик бир жыл десем деле жаңылышпайт окшойм. Сиздер тараптан сунуш түшкөндө ошо бербей жүргөн. Анткени ошо улуу балабыздын каза болгон ошо көп узабай турган мезгил эле, анан менден сурап калды, звонить этип, BBC-ге ушинтип маек сурап атат дегенден. Мейлиң бере бер десем, бирок бере албайм азыр. Баягы берип атып ыйлабыйм. Анан жөн эле ыйлабегенден кийин толк жок деп ушинтип көпкө созулуп жүрдү. Анан аягында баягы адам баласы деле канчалык башынан кыйынчылык өтпөсүн, убакыт дарылайт деп коет эмеспи? Анан ошо убакыт дарылап, ошо 1 жыл өтүп калган кезде анан сиздерге маегин берди. Көрдүм, аны дагы жакшы маек бериптир. Мен берип атканда мындай карап туруп, качан ыйлабый экен десем, жок, ыйлабыйген жок, берди аягына чейин. Анан эми менин келинчегимдин орду, саясатта орду болбойт. Анткени мен өзүм саясатка бир туугандарымды, үй бүлөмдү аралаштырбайм. Буга эрким жетет. Орду бир гана жетим жесирлерге, турмушу начар үй бүлөлөргө, оорукчандарга ушу жардам берүү менен өтөт. Мамлекеттик иштерге аралашпайт, кызматтарга барбайт. Азыр дүйнө лидерлери коомдук сайттарды өтө активдүү колдонушат эмеспи? Ушул пресс кызматтары билдирүү чыгаргандан мурун эле алар өздөрүнүн ишин, пикирин ушул социалдык тармактар аркылуу билдирип жатышат, колдонуп жатышат. Сиздин дагы Facebook'та баракчаңыз бар экенин билебиз. Сиз аны өзүңүз иштетесизби же жардамчыларыңыз карайбы? Өзүм иштетем. Жардамчыларыма берген убактымда болгон. Баягы камакка түшкөн кезде жардамчыларым колдонгон. Андан кийин дагы бир учурлар болгон, жардамчыларыма берип колдонткон. Алар баягы кээде менден сурабай туруп бир макалаларды жазып салбайт экен да. Ал коомчулуктун пикирине туура эмес келген, же болбосо менин деле пикириме туура эмес келген нерселерди чыгарып ийген моменттер болду да. Анан кээ бир учурларда ызы чуу жаралып калып аткан учурларда анан мен өзүм алып, ошондон бери өзүм колдоном. 8 жылдан бери мен өзүм такай өзүм колдоном. Facebook'та да колдоном, Одноклассникти колдоном, анан Instagram'ды колдоном. И YouTube, ушу 4-төнү колдоном. Кызматка киришкенде дагы улантасыз да колдонууну? Улантам. Мен баягы кызматта жүргөндө көп убакыт жетпей калат экен. Мисалы камакта отурганда 24 саат бою убакыт бар да, бош убакыт. Анан анда баягы ар бири менен жазышып, жооп берип, анан кийин ушу материалдарды салып, ушинтип турчу элем да. Анан бу аяктан чыгып, ушу кызматка киришип кеткенден кийин таптакыр убакыт жетпей калат экен. Ушу бир 10 күндө, 1 айда керек болсо, бир эле момент баягы убакытың болсо салып коет экенсиң, болбосо жалаң иш менен алек болуп эле убакыт көп жетпей калат экен да. Бирок баары бир деле мен колдоном. Баягы кирип комментарийлерди окубасам дагы, башка постторду окубасам дагы өзүм ошо жерге жеке өзүм салып коюп турганга убакытым жетет. 5-10 мүнөт убакыт бөлсөм болот. Урматтуу президент Садыр Жапаров мырза, сизге чоң рахмат. Рахмат, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Ишиңиздер дайыма алдыга жыла берсин. Сиздерди мен мындай, кандай десем, бир тараптуу эмес, эки жакты тең чагылдырган калыс ушундай сымый катары баалайм. Массалык маалымат каражаттары аркылуу сыйлайм сиздерди, ошондой оюңуздарды. Ишиңиздерде ийгилик болсун сиздердин да. Чоң рахмат.